ISO дегендердин сертификаттарынын баары бар. Только сертификатка токтоло турган болсок, бизде бир ушундай лаборант кыз келип эметкен да. Ол бизде Бишкек Сүт Аркы-Берки дегендер бар. Ошолор эле мондай бир сертификатты алыш үчүн аябай убара тартышат экен да. Аябай алыш кыйын экен. Бул жерде сертификаттын бүт түрү бар. Основатель компания Rexmon деген ушул киши 1978-жылы негиздеген бул компанияны. Башкы офис ушул жакта, Скоттсдейл деген шаарда, Фениксте жайгашкан. Буларды көрдүңүздөрбү? Могу заводдордун баары. Ушунун бүт баары менчик. Бүт баары менчик. Могу алдында турган фураларды көрүп атасыздарбы? Бүт баары менчик. То есть логистикасы бүт баары менчик. Корабльдер бар, Америкадан Европага келе турган. Америкадан Европага келип, Голландияга келип токтоп туруп, Голландиядан анан бүт Европага тарайт товарларчы. Ошо корабльдарынан бери менчик. Бир дагы компания башка мындай чет жактан оңдон солдон компанияга аренда төлөбөйт компания. Ошон үчүн иштегендердин айлыктары жогору, ошон үчүн продукциянын баары сапаты күчтүү. Сапаты күчтүү. Бүт баары жооп берет. Мисалы бизде Мосок жөнүндө айтканда Замира деген эже бар. Азыр сабак өтүп, Кожо Муратова Замира деген Москвадан менеджер болуп келген эже да. Орустарга бериптир ушул соктучу. Орустарга берсе, алып туруп жок болуп кеткен дейт. Жок болуп кеткен, анан бир күнү келиптир дейт, дагы алат дейт. Эмне болду, жок болуп кеттиңер Аркы-Берки десе? Көрсө кыргыздар текшербейттир го, кээ бирлер эле келип алып мактан сертификат сурап алса, атак ошол сертификат сураган базардан ушундай сертификат сурайсың десем, сурабайм дейт. Бирок мякка келгенде сертификат сурап эмнеге? Ошол орустар буну лабораторияга бериптир да. Карабайсыздар? Билбейм, маякта Кыргызстанда баягы 10 жылдыгын белгиледик, 10 жылдан бери лабораторияга берген кыргыз боло элек болуш керек. Буну лабораторияга бериптир. Лаборатория пока эмесин чыгармайынча тиги Замир эже менен байланышпай койгон ушундай да. Анан лаборатория бүт анализдерин чыгарып эметип туруп, бүт баары эмне жазылып турса, ошонун бүт баары бар экен дегенде анан орустар начали бить. А Замир эже айтып атпайбы? Даже алардын ошондой лабораториядан өткөзгөнү мага даже лучше болду дейт да. Мен өзүм эмемде случайно болгон ушундай текшеришкен база. Компаниянын политикасын окусаңыздар тоже айтып атпайбы? Бир дагы продукцияда жок нерсе жазылган эмес. Эмнелер кошулган болсо, только ошолор жазылган. Кээ бирде бар го эмнелер. Жок нерселерди кошуп жазып коюшат. Приукрашивать этишет. Козыр. Бул жерде андай эмес. Эгер лабораторияга акча берип, муну текшертип туруп, жазылган нерселери туура эмес экен деп заключение алып келе турган болсоңор, компания силерден кечирим сурап туруп, продукцияны алат дагы акчаңарды кайтарып берет. 100%. 10 жылда бир да андай случай болду. 123 лабораторияга текшертиңиздер, бүт бар айтылат болчу. Компания өзүнүн продукциясына 100%. Эгер биз 100% ишене турган болсок, компания 1000% ишенет. Анткени болгон. И көп продукцияларды карасаңыздар, биринчи эмнеден башталат? Составы. Вода. Суудан башталат. Буну караңыздар, эмнеден башталат? Вера деп турат. Башталган. Мына качество жөнүндө ошону айтса болот. Качество. 168 өлкөдө иштейт. Оборот 4,5 миллиарддан бери көбөйсө керек. Гель алоэ веранын 4 түрү бар. 1, 2, 3, 4. Чистейший алоэ вера. Бир дагы кошулбайт А, Е витамини менен стабилизация, стабилдештирилген. Кыргызча ошондой болуш керек. Турукташтырылган. Мына. Турукташтырылган. Бир дагы сырттан башка А, Е витаминдери дагы натуральный. То есть биз азыр эгер күзүн этте, күздө бадыраң бир нерсе эметсек, сырттан кошуп атпайбызбы, ачып кетпесин, Аркы-Берки болбосун деп. Аналгин эмес. Андай нерсе жок. Бүт баары натураль. Бул алоэ верада эмнелер бар? 200 активный компонент бар. Эгер адам баласына 22 аминокислота керек болсо, бар болсо, айланып жүрө турган болсо, ошол 22 аминокислотанын 18-и бар экен. 18 аминокислота. Эгер салыштыра турган болсок, бейнин сүтүн кандай багыттайбыз биз, Ошол бейнин сүтүндө 6 аминокислота бар экен. Бул жерде круглый год 18 аминокислота.
3 есе көп болот. Б'нин сүтү эң күчтүү качан болот экен жанагы? Жазында үркөк жаңы көк чыгат го, ошол маалда эң күчтүү болот. 2 айга жетет ал. Да? 2 ай максимум. Күн год. 12 ай. 12 ай. 12 ай күн год. Пожалуйста. 12 20 минералдык зат бар. 20 минералдык зат бар. 12 витамин бар, Б комплексин бүт бар. Лигнин, сапонин деген заттар бар. Лигнин деген зат сууга караганда 4 эсе терең кирет. Караңыздар. 1 2 3 4. Суу ушу беттерди тазалап кетсе, лигнин деген 4 эсе терең кирип туруп, ошонун баарын акырынан чыгарат. Сапонин, соап, англисчеде мыло, мыльное вещество. Бунун өзүндө уже мыльное вещество бар.